Мен сұрауым мындайда, азыр ушул алынып аткан кредит гранттар ошол жылыткыч системаларынын баарыны реконструкцияга жетеби, жетпейби? Саламатсызбы, Денис Исламович. Негизинен жетпейт, себептен бул жалаң баягы 19 насостук станциянын модернизациясы керектелген. Бирок мындан тышкары да биз иштеп жатабыз. Мисалы үчүн азыр Дүйнөлүк банктан да 31 миллион АКШ долларын алып, бул уже баягы теплопункттарды реконструкцияга керектелип атабыз. Ошондуктан мындай этап менен биз жасап атабыз да ишти. Анан силер мен тесттен өндүрүлгөн жылуулукту силер сатып алып турган элге сатасыңар, кандай кызмат көрсөтөсүңөр силер? Тесттен алынган жылуулукту ооба Бишкек теплосеть сатып алат жана керектүүчүлөргө кайра берет. Силер анда сатасыңар да? Ооба. Анан мындайда, мына биз ушундай кредит гранттарды алып атабыз. Эгерде ушул ратификация болсо, ушул акча каражатты алсаңар, буларды ким алмаштырат? Денис Исламович, эгер чечим кабыл алынгандан кийин баягы международный тендер өткөрүлөт. Ошол тендердин негизинде подрядчик дайындалат. Эми ушундайда бизче ушул тендерден ушул жок болбосо, ушул акча каражатты силер алганыңардан кийин өзүңөр мойнуңар жооп аласыңар да. Силердин өзүңөрдө жокпу ушундай кызматтар? Жок, мындай бизде кызматтар бар, бирок биздин кызматтар баягы мындай ремонтторду кылган кызматтарыбыз бар. Бирок баягы бул мындай аябай чоң ири долбоор болуп атат, анткени баягындай заманбап насостор коюлуп атпайбы? Биздеги мурдагы коюлган насостор азыр ал насосторду чыгарган заводдор дагы жок. Аларга запчасттар да жок болуп калды. Мен түшүнүп атам, эми мен айтайын деген мындай да эми. Ошо ортомчу бир фирмаларда жасатпай эле ушул өзүңөрдөн болсо, себеби дегенде эртең жоопкерчилик дагы ушул жасаган ишканадагычы. Өзүңөр болсоңор өзүңөр жакшы болот эле дегенде сапаттуу жасайт деген ойду айтып келип атат да. Анан акча каражатты дагы мисалы үнөмдүү иштетет элеңер деген ойду айтып келип атат. Мен түшүнөм сиздин оюңузду туура эле, бирок мен ойлойм мына ошол международный тендер болгону менен баягы консорциум менен бир 60% ошол жумуштарды биздин жергиликтүү компаниялар жүргүзөт. Эми жергиликтүү компания мен айтам да ушул өзүңөрдүн ишканалардын ичинде ушундай жанагы айтпайсыңар, жана ремонтный бригада бар депчи. Ушулар эле жасап алмаса эмнеси бар эле? Ал жаңы насосту алат экен, ошонун эскини алып чыгып эле жаңын орнотуп коет да бул жердечи. Сиздин оюңузду эске алабызбы проектти ишке ашырганда? Жок, себеби мында жүргөндө дагы жанагы келишим менен түзүлүп атканда да ушундай маселелерди коюш керек да. Мына мен эмне үчүн айттым, мына ТЭЦ мисалы 380 миллион акча каражатты долларды жумшадык, бүгүнкү күндө мына жакшы эффект берген жок. Туурабы? Денис Исламович, сизге рахмат. Себеп дегенде бул азыр мындай болуп атат, бул долбоор ишке ашырганда жаңы заманбап технологиялар киргизилип атат, жана SCADA системасы. Чындыгында айтканда, бүгүнкү күндө Бишкек теплосеттин специалисттери андайлар жок азыр. Ошондуктан могул биринчи долбоордун алкагында алар да үйрөнүшөт. Ошол кандай киргизиш керек, чогуу аткарышат. Ошондон кийин мен ойлойм, ошондой бир өзлөрү бирдеке жасаганга уже аракеттер болот да. Мейли, мен бир сунушум ушул акча каражатты ушул жакшы пайдаланып, үнөмдүү пайдаланып, анан эффект бере турган болсун да. Себеби дегенде бул оңой акча эмес болот, каражат болот, туурабы? Бул деле ушул элдин мойнуна жатып атат да, эртең силер ошону өзүңөр кайтарасыңар да ошол акчаны, туурабы? Элдин эсебинен мисалыгачы. Ооба. Балким эртең жылуулукту силер кымбаттатып коюшуңар мүмкүн, мисалы ушул карыздардан кутулуш үчүн. Ошондуктан пайдаланган жагын, ошо сапаттуу жагына карагыла.